Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жылаңач кыздар искусство музей жетекчисин кызматтан алып түшүп, министрди кечирим суратты. Чыр дагы деле басыла элек. Саймаетинин өлүмү боюнча УКМК суракка чакырчулардын тизмесин жарыялады. Бүгүн алардын 3-өө чакырылды. Шаршемби күнү бишкектиктер үчүн унаасыз күн. Жөө чыгып экологияга таасирин байкоого чакырык ташталды. Гапарайтиев атындагы Көркөм сүрөт музейинин мурдагы директору Мира Жаңгарачева эмне себептен кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы боюнча түшүндүрмө берди. Аларда маданият министринин астына эс алуу күндөрү өткөн көргөзмөгө нааразычылык билдирген адамдар чогулуп, министр эмне себептен Мира Жаңгарачеваны кызматтан алгандыгын түшүндүрдү. Искусствобу же чектен чыгуубу эс алуу күндөрү Көркөм сүрөт музейинде өткөн аялдардын укугун коргоого багытталган көргөзмө коомчулукту эки жээкке бөлдү. Тагыраагы анда кыздын жылаңачтанып басуусу жана ички кийимдин илинүүсү айрым адамдардын кыжырын келтирген. Бизге сулуулар конкурстан баштап баардык жерде туура эмес иштерди көргөздү. Ошондо биз уялып отурдук. Эми ошонун баарына жол бергендиктен ар бир министрликте өзүнүн иштерине түркөйлүк менен, билимсиздик менен мамиле кылгандыктан кыргыз элинин ар намысы, кадыр барды, бүт маалыматтар тебеленип, бүт бадактыбызды жокко чыгарып, чет мамлекеттерге шылдыңдыра баштадык. Мына бүгүнкү ушул окуя ушул тарапта эч нерсе жүрбөй атканын көрсөтөт да. Мисалы үчүн ошол эле жанагы жалаңач кыздардын берип алып, өздөрүнүн реклама алып, өздөрүнүн ошо идеологиясын визуально элге таңылып атат бул жердечи. Бизде атайын ушул мамлекеттик деңгээлдеги ушундай нерселерге каршы туруунун механизмдерин иштеп чыкпайсыңар. Эмне үчүн бизде мына ушундай батыштанбы, Кытайданбы келип аткан жат көрүнүштөр боюнча ушуларга улуттук деңгээлде, мамлекеттик деңгээлде каршы чыга турган бир мамлекеттик мындай бир жол жобо эрежени ушуга чейин иштеп чыкканыбыз. Рахмат. Бириккен Улуттар уюмунун аялдардын укугун коргоо жумалыгын алкагында өткөн көргөзмөдө жылаңач кыз аял өз денесин өзү билет деген маанини берсе, ал эми ички кийим аял аборт кылууга укуктуу дегенди билгизет экен. Ушул эле көргөзмөдө ала качууга каршы Москвада өрттөнүп каза болгон 17 кыргыз кыздын элесине арналган көргөзмөлөр да болгон, бирок алар көңүл сыртында калды. Маданият министри Азамат Капаров музей директору Мира Жаңгарачеваны жазган арызынын негизинде кызматтан алганын билдирди. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги искусство үйүндө жылаңач денесин көрсөткөн кыздардын болуусуна каршылыгын билдирет жана заманбап искусствонун мындай провокациялык чакырыктарын колдобойт. Азыр бул боюнча мына 2 күндөн бери комиссия түзүлүп атайын барып, ошол жердеги болгон иштерди тыкаттык менен изилдеп келгенден кийин эртең менен музейдин директору Жаңгарачева Мира Камиловна өз жоопкерчилигин түшүнүп, коомчулук алдында өз жоопкерчилигин түшүнүп, өз арызын жазып берди. Мен арызга кол койдум. Бүгүндөн баштап жумуштан кетти. Экс-президент Аскар Акаевдин учурунда бир топ мамлекеттик кызматтарды аркалаган кыргыз интеллигенциясынын барандуу өкүлү Мира Жаңгарачева кызматтан кетүү тууралуу арызды министрдин суранычы менен жазганын айтты. Ал эми көргөзмөнүн уюштуруучусу Алтын Капалова жылаңач кыздардын чыгаарын музей директору билбегенин, бирок жылаңач кыздардын музейде образ жаратышы дүйнөдө кадыр эсе көрүнүш экендигин айтат. Ушундай кастан чечилет деп бар беле бул? Музейдин жетекчилиги билген эмес. Анткени мен куратормун. Сиз ошонун баарын ошого эмнеге айткан жоксуз? Мен мисалы үчүн мен чынында эле ушундай адамдар ушундай каршы болуп чыгарына мен мени кезде биле турган болсом, мен музейдин директорун ушундай жагдайга алып келбейт элем. Анткени мен үчүн бул нормалдуу эле нерсе. Мен үчүн ага күтүүсүз болду. Анткени мен мындай көргөзмөлөрдү такай эле өткөрүп жүрөм. Кай жерде өткөрүүгө мүмкүн болгондугу жокпу эже? Музейдин. Бул деген искусство. Биздин музейге кирип көрдүңүздөр беле? Кирип кыдырдыңар беле? Көргөнбүз, кирип жүрөбүз. Кийими жок аялдардын, эркектердин сүрөттөрү толтура. Бул
филмдар болуп, дүйнө жүзүнүн баарында эле ошондой болуп келген. Хорошо, эжеке. Бизде эле эмес. Эмне болот? Эми Мира Жаңгарачеванын кызматтан кетүүсү өкмөттүн, мамлекеттин позициясы улутчул ура патриоттордун алдында алсыз экенин, музейдин астанасын өмүрүндө аттабагандар музей кандай болушун таңуулай баштагандыгын айтты. Мы уже на таком пределе, что они сегодня рулят. Они рулят страной. Они никогда не были в музее, но они уже рулят музеем. И для меня очень удивительно, что на все другие острые вопросы, которые в стране сегодня есть, когда убили Бурулай, когда насилуют 2-3-летних детей, когда очень красивых молодых девочек, которые хотят жить, учиться, воруют, насилуют, потом выбрасывают на улицу, вот эти самые Чуро, там другие ребята, почему-то они не делают такие забастовки в Минкультуре, в МВД, перед Белым домом. Они что, они боятся или их это не волнует? А меня это волнует, потому что я 25 лет, начиная с Пекинской конференции женщин, будучи депутатом парламента, будучи вице-премьер-министром по социальным вопросам, работая 15 лет в системе ООН, я очень профессионально и серьезно, системно занималась и занимаюсь правами женщин. Ошентип Жылаңач кыздын музейде басышына каршылык директордун кызматтан кетүүсү менен коштолду. Социалдык тармактарда бир тарап улуттук нарк насилди тебелеп, батыштын жаман адаттарын таңылоо башталды дешсе, айрымдар Чыңгыз Айтмановдун биринчи мугалим чыгармасына кино тартууда Наталья Аримбасарованын энеден туума жылаңач сууга түшүүсү да ошол кезде терс кабыл алынганын, бирок ал кино кыргыз кереметтеринин бири болуп калгандыгын эскеришүүдө. Азаттыктын 2 журналистин УКМК суракка чакырды. Алар Али Токтакунов менен Ыдырыс Исаков. Кесиптештерибиз күбө катары суракка чакырылгандыгы айтылды. Алар бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөөнүн алкагында сурала тургандыгы айтылды. Токтакунов Кыргызстандын Прага шаарындагы баш кеңсесинде туруктуу иштейт. Ал эми Исаков 2020 жылдын февраль айына чейин Прага шаарындагы кеңсеге кызмат сапарына жөнөтүлгөн. Азаттык медиа мекемеси коомчулукта резонанс жараткан соңку журналисттик иликтөөлөрүнө байланыштуу укук коргоо органдары менен кызматташууга даяр экендигин белгилейт. Ушундан улам күбө катары суракка чакырылган журналисттер чет өлкөдө болгондугуна карабастан Skype аркылуу тийиштүү суроолорго жооп берүүгө даяр экендигин билдирет. Ошондой эле УКМК азаттыктын иликтөөсүнө катыштыгы бар адамдардын бардыгы суракка чакырыла тургандыгын билдирди. Алар Жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкулов, экс-депутат Ширин Айтматова, жарандык активисттер, президенттин инаугурациясын өткөрүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү Фарид Ниязов, Мухаммедкалый Абулгазиев, Турдуназир Бекбоев жана башкалар. Бүгүн эле саат 2 чамасында Душка кайманат менен таанылган бир болчу депутат Дүйшөн Төрөкулов УКМК имаратына кирип бараткан фотосу жарыяланды. Эске салсак, соц тармактарда Дүйшөн Төрөкулов менен Түркияда өлтүрүлгөн Айыркен Саймаитинин бирге түшкөн сүрөтү жарыяланган. Атамбаевдин ишине дагы бир берене кошулду. Бул тууралуу анын адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Айтымында берене тергөөнүн буйруктарына баш ийбегендиги үчүн кошулган. Алар Атамбаевдин тергөөнүн талаптарына, тергөөнүн чакырууларына баш ийбей жатат деп жазышыптыр, деди Слесарев. Буга чейин экинчи адвокаты Замир Жошев Атамбаев сотко мажбурлоо жолу менен жеткирилгенин, ошол эле учурда ал тергөө абагынан алып чыгууда каршылык көрсөтпөгөндүгүн маалымдаган. Жошев айыпталуучулар менен алардын жактоочулары иш менен толук тааныш элек деген соттон убакыт сурашканын, анын жыйынтыгында жараян 6 декабрга жылдырылгандыгын айткан. Атамбаев 2 жолу сотко келбей койгон, бирок акыркы өткөн отурумга алынып келинди. Ал өзү сотко келүүгө макулдугун берген айтылды. Андан соң анын мажбурлоо жолу менен алынып келингендиги тууралуудагы маалыматтар тарады. Атамекен партиясынын жаштарынын демилгеси менен «Сен жана мен» аттуу жаңы идеялардын форуму болуп өттү. Форумдун алкагында шайлоо системасы, билим берүү жана IT технологиясы тармагы боюнча жаш лидерлердин презентациясы болуп, андан соң талкуулар, суроо жооптор орун алды. Форум тууралуу кийинки сюжет.
Сен жана мен жаңы идеялардын форуму. Мындай аталыштагы форум атамекенчи жаштардын демилгеси менен Бишкекте болуп өттү. Иш-чарага өз идеялары, пикирлери бар. Ошол идеяларын турмушка ашырыш үчүн күрөшүп жүргөн, коомчулукка белгилүү болуп калган жаш лидерлер чакырылып, негизги 3 тармак боюнча сунуштар, талкуулар кызуу жүрдү. Билим берүү учурдун эң актуалдуу маселеси. Алмаз Бейшеналиевдин билим берүүнүн бүгүнкү реалдуулугу жөнүндө презентациясы жаштарды кызуу талкууга жетеледи. Ойлончу маселе, анткени биздин келечек муун мектептерибизде, кесиптик лицейлерде, жогорку окуу жайларда калыптанып жатат. Кыргызстан боюнча жалпысынан билим берүү министрлиги Кыргызстандагы эң чоң тармак болуп эсептелет. Бул ар бир үй бүлө ушул билим берүү тармагы менен байланыштуу. Анткени кайсы гана үй бүлөдө болбосун, же баласы окуйт, же кызы окуйт, же болбосо ошол үй бүлөдө же бир мугалим бар, же бир ушул сыяктуу мектепке тийиштүү да. Ошондуктан Кыргызстанда азыр мектептердин санын көрүп атасыздар, 2265 мектеп бар экен. Анан Кыргызстанда жакшы мамлекеттик жана менчик, жеке менчик мектептер калыптанган. Ошо 125 Кыргызстанда азыр жеке менчик мектеп дагы иштейт экен. Бул да азыркы күндө коомдун жана учурдун экономиканын талабы болуп жатат. Каалагандар ушундай жеке менчикти тандоодо. Эми буларды карап көрсөңүздөр, бизде Кыргызстанда эң маанилүү маселе билесиздер, быйыл дагы чоң чууга айланды ошо китеп маселеси боюнча. Кыргызстанда биз 73% тегерегинде мектептерибизди китеп менен камсыздап турабыз. Бул китеп менен камсыздоо деген процесс эч качан токтобой турган процесс. Анткени бир китептен кийин жаңы маалыматтар чыгыш керек, ал китептер жаңыланып туруш керек. Бая жылда бөлүнүш керек болгон 600 миллион сом китептин акчасы бул токтобой эле жүрүп тура турган процесс да, билесиздер. Ошондуктан биз бул боюнча камсыздоону 100%ге жеткирдик деген бир чекит менен токтоп калбайт. Анткени эртең күнү кайра жаңылоо, мазмунду өзгөртүү, кайра материалдык жабдыктарын бая өзгөртүп туруу керек. Коом өнүккөн сайын технология өнүгүүдө. Интернетсиз жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Бул багытта өнүгүүгө бет алган механизмдер дагы биздин жаштардын колубузда. Интернеттешкен заманда кантип жаңыланабыз? Өздөштүрсөк, жол жоболору жөнөкөй. Мы те, которые есть жертвами, да, многих факторов, о которых уже говорилось выше, постоянной текучки кадров. Да, то есть новые программисты, новые IT-специалисты, которые заходят в наши IT-компании, заходят с одной мыслью: набраться опыта, да, и дальше. Набраться опыта и дальше. То есть мы, как IT-компания, да, тратим время на подготовку, да, мы их дообучаем, они становятся квалифицированными специалистами. И в этот момент, когда они вроде бы для компании должны приносить как раз-таки вот эту вот прибыль и рост, они все уезжают за границу. Почему? Ответ очень простой. Потому что другие страны дают визы упрощенные для IT-специалистов. Это даже не только IT, это вся креативная индустрия. Да? То есть это и дизайнеры, и писатели, и много-много других смежных отраслей, которые, в принципе, сейчас понятие IT стало очень широким. Даже сейчас рестораны это IT, да? То есть гостиницы это IT. Да? То есть абсолютно все. И вот у нас была дискуссия очень хорошая с Андреем Тишкевичем, что и партии должны быть IT. Да? То есть это время подошло, и к этому надо идти. И все, кто могут это делать, они все востребованы за рубежом. Форумда учурдун актуалдуу темасы болгон шайлоо системасы тууралуу ой пикирлерин айткан жаш саясатчы депутат Жанар Акаев жаңы заманга, жаңыча жашоого бет алууга шыкак берген атамекенчи жаштарга ыраазычылык айтты. Эми Атамекен партиясынын кеңсесинде биз азыр мына IT технология же заманбап билим берүү же болбосо шайлоо системасынын өзгөртүүлөрүндү талкуулап отурабыз. Параллелдүү ошол эле учурда азыр ушул тапта олигархтардан түзүлгөн партиянын лидерлери кайсы бир кафенин кабинасында казы карта менен чучукту коюп алып, ийинки шайлоо тизимин түзүп атышат. Акталадан баланчаны койсок, лейректен муну койсок болот деп. Канча каражат жумшасак? Албетте, мына азыр ушундай. Кайсы партияларда силер көрүп атасыңар, мындай бир чакырыктарды биз кантип өнүгөбүз, кантип биз
мындай бир жаңы жолдорду сунуштаган учур мындай жок да. Анан жеке менин баамымда биз ушинтип бир канча жолу жаңылгандан кийин эми шайлоолордо, жакынкы убакыттагы шайлоолордо тарыхы бар, идеологиясы бар, өзүнүн так көз карашы бар, максатынан кайтпаган партиялардын заманы келет. Форумдун максаты эл арасынан жаш, жаңы лидерлерди алып чыгуу, алар аркылуу коомго жаңылануу, өзгөрүү киргизүү. Форум партиялык эмес, партиядан кеңири жана партиядан жогору. Биринчи жолу өткөн жаңы идеялар форуму регулярдуу болуп, ар кандай формаларда, ар кандай форматтарда, Бишкекте эмес, региондордо дагы өтүп турат. Жаш лидерлерге башкы атамекенчи Өмүрбек Текебаев ийгилик каалады. Жақшысын қолдап, өнігіні өсішті тездетшіміз керек. Бүгінгі форумлардың атыдағын жаңы идеялардың форумы деп атады. Біз жаңыланышымыз керек, шығармашыл болушымыз керек, ақылды болушымыз керек. Ушундай системаны түзүшүбүз керек. Ашыкча нерсеси жок системаны түзүшүбүз керек. Биз түзгөн система жөнөкөй, тез, арзан, маселелер чечиле турган бир системаны түзүшүбүз керек. Мына Алмазайтты 25 предмет окуйт экенбиз. Өнүккөн өлкөлөрдө 14 эле предмет окуйт экен. Эки эсе көп окуйбуз. Бирок 10 эсе алардан ишти аз бүтүрөбүз. Мен айткандай, жана айтып аткандай, керексиз нерселерди алып, керектүү нерселерди табышыбыз керек. Тез, кыска, арзан бүтө турган ушундай системаны түзүшүбүз керек. Аны мына максатты айтты, цифрлаштыруу жолу менен биз көп маселелерди чечсек болот. Тоолорубуз түздөлөт. Көзүң жетип, колуң жетпей турган нерсеге жетесиң. Жомокто өзгөргөндө биздин дүйнө мындай цифрлаштырууну киргизсек өзгөрөт. Бирок ошону тез, жөн гана тез эмес, өзүбүздүн проблемаларга ылайыктап чечиле турган жолдорун табышыбыз керек. Сиздердин ушул бүгүнкү демилгеңер, ушул жерге келип отуруп, угуп отургандыгыңыздар, ошо бир кичинекей кадам деп мен эсептейм. Мындай ушундай кыймылдар Кыргызстанда көбөйүш керек. Бардык жерден жаңы идеясы бар адамдарды таап чыгып, биздин коомду алдыга жылдырышыбыз керек. Сиздерге ийгилик, чоң рахмат. Бүгүн коом жаңыланууну, өзгөрүүнү күтүп талап кылып жатат. Эскиче ой жүгүртүү, эскиче иш алып баруу азыр ийгиликтерге жеткирбей калганына эч кимдин шеги жок. Бизге жаңы заманда жаңыланууну эч ким жасап бербейт. Аны биз өзүбүз, сен жана мен жасайбыз. Аванын булганышына байланыштуу Бишкекте өзгөчө кырдаал киргизүү талап кылынууда. Көк түтүндөн арылуу үчүн мына ушундай чакырык менен кыргызстандыктар Change.org сайтында кол топтой башташты. Петицияда белгиленгендей, мыйзам боюнча өзгөчө кырдаал Кыргызстандын Тигилже бул аймагында адамдардын ден соолугуна, айлана чөйрөгө зыянын тийгизип, адам курмандыктарына алып келиши мүмкүн болгон кооптуу табигый, техногендик кубулуш, кырсык же авария болгондо киргизилет. Кыш түшөрү менен Бишкекти кара түтүн каптап, социалдык тармак колдонуучулар бийликтен чечкиндүү кадамдарды талап кылууда. Ал ортодо Абдывахап Нурбаев, Жанар Акаев баштаган депутаттар тобу таза аба үчүн мыйзам долбоорун сунуштап жатышат. Мыйзам долбоору Кыргызстанда К2, К3 деген сапатсыз бензинди колдонууга тыюу салат. Кыргызстанга электромобилдерди алып келем, ушул жакта чыгарам деген салыктан бошотулат. Эксперттердин эсебинде абадагы булганыч заттардын 70% автоунаалардан чыгат. Бишкек мэриясы абадагы зыяндуу заттардан сактануу максатында адамдарга беткап кийип жүрүүнү сунуш кылды. Аванын булганышына байланыштуу дагы бир акция өткөнү жатат. Активист Константин Конкин Facebook баракчасы аркылуу Бишкектин тургундарын шаршемби күнү автомобилин үйгө таштап чыгууга чакырды. Бул күнү Ордо калаада унаасыз күн жарыяланып, жалаңгана коомдук транспортты колдонууну сунуштайт. Шаар чоң эмес, жете турган жерге 30 мүнөттө жетсек болот. Анын үстүнө коомдук транспортты дагы колдонуп баштайбыз. Экологияга кандай таасир тийгизерин көрөбүз дейт ал.
Садыр Жапаровдун ырайым сураган өтүнүчү жаза аткаруу мамлекеттик кызматында катталып жатат. Бул тууралуу президенттин алдындагы ырайым берүү маселелери боюнча комиссиянын катчылыгынан маалымдашты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан бардык керектүү процедуралардан өткөн соң, ал материалдар президенттин аппаратына келип түшөт. Андан кийин мыйзамда көрсөтүлгөндөй каралат деп айтылат маалыматта. Буга чейин Жапаров ырайым сурап президентке өтүнүч келтиргендигин кабарлаган. Садыр Жапаров 2017 жылдын 25 мартында камакка алынган. Аны 2013 жылдагы митингде өкмөт өкүлүн барымтага алды деп айыпташкан. Райондук сот Садыр Жапаровду 11,5 жылга эркинен ажыраткан. Учурда ал Молдовановкадагы абакта. Молдовановка айылындагы номер 1 түзөтүү мекемесинде айыпталуучу муунуп каза болду. Маалыматты жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан тастыкташты. Алдын ала маалыматка ылайык айыпталуучу өз өмүрүнө кол салган. Тергөө жүрүүдө, соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатабыз деп билдиришти жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан. Белгилей кетсек, каза болгон жарандын сөөгү күйүп калган. Мекемеден билдиришкендей, айыпталуучу өз өмүрүнө кол салаардан мурда чылым чеккен. Эксперттин айтымында чылымдын калдыгы отургучка түшүп күйүп кеткен. Жарандын сөөгү бир аз күйгөн деп билдиришти мекемеден. Кыргызстандык депутат Тажикстанда жол кырсыгына кабылып ооруканага түштү. Депутаттын аты жөнү айтылбайт. Бул тууралуу турмуш сайты жазып, аварияга кабылып жарабай калган жыптын фотосун кошо жүктөдү. Маалыматта кырсык Худжант Исфара жолунда болгондугу белгиленет. Лейлек районунун Жаңжыр айыл өкмөтүнүн арка айылынын КА аттуу тургуну жергиликтүү кеңештин спикери келе жаткан Lexus LX 570 үлгүсүндөгү унаа жолдун каршы тилкесинде Тажикстандын жараны келе жаткан Opel үлгүсүндөгү унаа менен кагышкан. Учурда 2 жабырлануучу тең Худжанттагы ооруканада даарыланууда деп айтылат маалыматта. Токмокто 62 жаштагы киши аялын бычак менен сайып өлтүрдү делип кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Окуя 29 ноябрь күнү Токмок шаарындагы медициналык борборлордун биринде катталган. Аталган аймактын милиция бөлүмүнө ооруканадан билдирүү келген. Анда аял киши бычактан жаракат алып түшкөндүгү айтылган. Жерине ыкчам тергөө тобу барып окуяны такташкан. Күйөөсү менен аялынын ортосунда уруш чыккан. Анда күйөөсү аялын бычак менен сайып, окуя болгон жерден качып кеткен. Жабырлануучу 57 жаштагы аял аймактык ооруканага жеткирилген деп жазылат маалыматта. Кылмыш иши козголуп, изи суу электе 62 жаштагы адам аялдын жолдошу качууга аракет кылган учурда колго түшүрүлгөн. Азыркы тапта ал камалып, тергөө жана иликтөө иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Жөөгүлүк Дарья Маслова Токио Олимпиадасына жолдомо алды. Кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова 1 декабрда Испаниянын Валенсия шаарында өткөн эл аралык лицензиялык марафондо олимпиадалык нормативди аткарып, Токио 2020 Олимп оюндарына жолдомо алды. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик билдирди. Дарья Маслова аталган марафондо 2 саат 28 мүнөт 19 секундта марага жеткен. Марафонго олимпиадалык норматив 2 саат 29 мүнөт 30 секунданы түзөт. Учурда кыргыз спортчулары 2020 жылы Токиодо өтө турган Олимп оюндарына жалпысынан 5 жолдомо алган. Алар балбандар Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, сууда сүзүүчү Денис Петрашов жана жеңил атлетчи Юлия Андреева. Токио Олимпиадасына 20га жакын спортчунун лицензия алууга мүмкүнчүлүгү бар. Мына ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.